Жер астында көрүнбөй жатып, эң бийик даракты каардуу бороондон коргоп, ага өмүр берген бир кубат бар. Ал анын тамыры. Улуттун да дал ошондой көзгө көрүнбөгөн, бирок кылымдар бою улутту кулатпай кармап турган руханий тамыры бар. Бул казына кагазга эмес, адамдын аң сезимине, канына жана жанына чегилген. Бул биздин ДНК-бызга жазылган маалымат, кыргызды кыргыз кылган үзүлгүс чынжырча. Бул сырдуу кубат биздин материалдык эмес мурасыбыз. Аны көрүү мүмкүн эмес, бирок аны Манастын айбатынан, комуздун күүсүнөн жана бабалардын ак батасынан сезебиз. Бул улуттун согуп жаткан жүрөгү. Ал эми тамыр жер бетине чыкканда, ал материалдык мураска, тарыхтын көзгө көрүнгөн жемишине айланат. Байыркы мунаралар, таштагы жазуулар, боз үй жана ата-бабанын колунан чыккан ар бир буюм биздин дүйнөлүк цивилизациядагы өчпөс мөөрүбүз. Материалдык мурас тулку боюбуз болсо, материалдык эмес мурас ошол бойго жан киргизген улуу күч. Бүгүнкү ааламдашуунун толкунунда өз иденттүүлүгүбүздү жоготпоо башкы милдетибиз гана эмес, жашоо үчүн эң чоң муктаждыгыбыз. Биз сырттан келген жат агымдарга туруштук берип, өз маданиятыбызды калкан сыяктуу бекем сакташыбыз зарыл. Биз бул байлыктын жөн гана ээси эмес, биз мураскербиз. Биздин миллет улуу чынжырчаны үзбөй, кийинки муунга таза бойдон өткөрүп берүү. Өз тарыхын кастарлап, ДНК-сындагы маалыматты баалай алган эл гана ар кандай бороонго туруштук берип, тамыры бекем болгон дарактай көйкөлүп өсө алат.